Айымдар жана мырзалар, Фуркаттан шашылыш түрдө магазин сатууга чыгып калды. Акчасын дароо эле айтып кетчи. Көп сүйлөбөй дегендерге акчасын дароо эле айтайын. Акчасы 1 миллион 400 000 сом, доллар эмес, 1 миллион 400 000 сом. Холодильниктер калат, мороженое чыгарган аппараттар калат, ичиндеги эмеректери баары калат, продуктусу менен баары тең калат. Магазин калат. Сыртты абалын көргөзөлү. Биринчи жайгашкан жери толугураак түшүндүрүп кете турган болсок, бул жерде Фуркаттын айлампасы. Фуркат кругой баарыңыздарга маалым болсо керек. Фуркат кругойдон 100-150 метр жүрүп келе турган болсоңуз ушул магазин болот. Жаныңызда коңшуңуз кафе дагы иштетет. Бул товарлардын акчасы төлөнгөн. Магазиндин хозяйыны өзүнө акча керек болуп жатат экен, зарыл. Акча керек болгондугуна байланыштуу сатып жатам дейт. Сырткы тарабы холодильник тараптары толугу менен тосулган, темир тосмолор тосулган. Түнү жаап кете бересиз. Ар кандай Кудай сактасын бир нерселерден уруулардын алдын алыш үчүн мынакей темир тосмолору дагы тосулган. Анан сырткары 2 канаттуу эшик. Анда эмесе дүкөнгө келе турган болсок, дүкөндүн абалы аябай жакшы. Ички тарабында склаты да бар. Эгер кааласаңыз ушул жерде жашап, ушул жерде сооданы өткөрсөңүз да болот. Бул жердин өзүнүн клиенттери да бар, жергиликтүү калктар өздөрү билет. Бет маңдайда чоң маркет бар. Ага караганда товары бир аз арзаныраак болгондугуна байланыштуу. Товары тез өтүп турат. Мен өзүм көзүм менен көрдүм. Азыр келгенче эле бир 10го жакын клиент соода кылып чыгып кетти. Көрүп турасыздар, ветеринар бир аз акчасы азыраак болгондугуна байланыштуу. Ветеринасы бир аз полкалары бошураак экен. Эгер жакшы эле акча үстүнө дагы вложение кыла турган болсоңуз, жакшы эле товар киргизе турган болсоңуз, соода тынымсыз эле жүрүп турат. Бул жерге өзү фирмалар өздөрү дагы алып келип, жада калса суу эле эмес, мисалы үчүн фирмалар өздөрү мына жашылча мөмө жемиштерден бери алып келип таштап кетет, доставка менен алып келип. Холодильниктердин абалын көрүп турасыздар. Мен айтпасам деле бир аз товар азыраак болуп жатат экен. Бул жакта складтарын да көргөзүп кетейин. Видео байкоо тынымсыз жүргүзүлүп турат. Магазин 4 тарабында тең. Бул жагында склаты бар. Мынакей көрүп турасыздар. Складтары дагы жайында. Андан сырткары складтан сырткары дагы бул жакта 2 бөлмөсү бар. Жашап ушул жерде иштетсеңиз да болот. Мына экинчи бөлмөсү, бул жагы ашкана бөлмөсү катары пайдалана турган болсоңуз, таратканасы дагы бар арт жагында эгер ушул жерде жашасаңыз. Бул жагын уктоочу бөлмө катары пайдалансаңыз дагы мынакей боло берет. Толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган бул жер. Көрүп турасыздар, магазинде эмне болгон болсо баардыгы калат. Мына эмеректери калат, свет келген, товардын баары тең калат. Бул жагында тышаканыраак тамак-актануучу жайы да бар экен. Кассасынын жайында көргөзүп өтөлүм. Мынакей кассасы дагы жайында. Эмеректер толугу менен калат, мороженалар баары тең калат. Басына келип токтолдук. Жалпы аянты 120 метр квадраттуу түзүп калат. Жалпы аянты соода тынымсыз жүрүп турат, көрүп турасыздар. Ушул магазин жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз, төмөндөгү номерларга байланышыңыз, кабарлашыңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар. 1 миллион 400 000 сомдон дагы кеми болот. 1 миллион 400 000 сомго азыр 18 жашта балдар деле автоунаа минип коюп жатат. Ага караганда бул жерде алып иштете турган болсоңуз, албетте жакшы эле киреше чыгасыз. Белгилей кетчү жагдай. Бул жерге ижарасына айына 35 000 сомдон төгүп жатат. Келишимди дагы узартып аласыз. Ушул эле жерден сизди кубалап чыгара бербейт. Келишими бар, официалдуу түрдө 3 жылга келишим түзгөн экен. Азыр сиз сатып ала турган болсоңуз ушул товарлар менен дагы 3 жылгабы, 4 жылгабы, 5 жылгабы келишимди узартып коебуз буюрса. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман туруңуздар.